Assalamu alaikum ustoz deyт, кичинекей бала төрөлгөндөн баштап коюлчу вакциналарды алыш керекпи? БЖЦ жана башкаларды алдыргыла деп жатат. Шашылыш жооп берип коесузбу, сизден кеңеш керек болуп жатат дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми бул боюнча раматылыкчы устаз айткан. Кээ бир вакциналар болот, ошонун түбү врачтар деле билбейт, ал сырттан келет. Түбүндө мисалы еврейлер, жөөттөр, масондор адамды жок кылам деген иллюминанттар түбүндө туруп, бүдөмүк болуп эле кыйналып атса, аларды албаш керек. Анан кээ бир кызамыктык болот, башка болот, адам кыйналып калат. Дарыгерлер аларды билет. Андай ошондой балдар чындап эле мунун курамында эмне бар экенин билип, ден соолукка коопсуз боло туруп тажрыйбадан өткөн болсо, аларды алыш керек болот. Буларды айтор медициналык бир аз билим керек болуп, тандап ошол жааттагы имандуу, намаз окуган медиктерден сурап туруп карап көрүш керек болот. Süt emizүү боюнча баланы бардык эле энеге эмизсе болобу, апасы ишке кетсе башкалардын мүнөзү өтөт дейт. Эгерде бала төрөлгөндө бала 2,5 жашка чейин эмизүү милдеттүү болот. Эгер эненин ден соолугу жол бербей калса, башка болсо эмчектен сүттөн чыгарса болот, бирок колдон келишинче башка эненин сүтүн бергенге аракет кылыш керек. Бирок ошол эне таза оокат жеген, арак ичпеген, анан көчөдө ар ким менен жүрбөгөн, анан характери жакшы, эринин месин күнүгө бар эне кылып жебеген, кулук мүнөздүү аял болуш керек. Өтөт ошондон. Өтөт, урматтуу бир туугандарым. Тооктун этин көп жегендер эмне урматтуу бир тууганым, коркок болот. Жылкынын этин көп жегендер жылкы мүнөз болот. Биз ушундайбыз, жылкы мүнөзбүз. Кичине семирип калса карматпай калабыз. Чөнтөгө кичине тыйын түшүп калса бирөөнү тоготпой калабыз. Ушул бар биздечи. Жанагы жылкы семизи карматпай калгандай биз кыргыздар ушул жылкынын этин көп жеген үчүн айрыча тоолук элдер ушундай ойт берме мүнөзүбүз болот. Бир күндө эле өзгөрүп кала турган. Ошон үчүн түзүгүрөөк аялдын эмизиш керек. Бирок ошол аялдын күйөөсү уруксат берген болуш шарт. Уруксат берген болуш эмне шарт, урматтуу бир туугандар.